Түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы студияда мен Зайырбек Чуманалиев. Алгач чыгарылышыбыздан кыскача түрмөк. Челябинск бажысы Россиянын аймагына Кыргызстандан ташып бараткан 17 тонна насыбайды өткөрбөй койду. Соттордун таразы ташы канчалык деңгээлде так болууда? Президент Садыр Жапаров сот системасы терс көрүнүштөрдөн арылбай жатканын сынгалды. Айрым судьялар тарабынан кымбат баалуу кыймылсыз мүлк объектилери боюнча белгилүү бир тараптардын пайдасына багытталган чечимдер чыгарылганы тууралуу фактылар аныкталып жатат. Президент эки акимди иштен алып, ондогон район башчылары менен мэрлерге сөгүш жарыялады. Тойканалар эми салыктан кача алышпайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айтып чыкты. Эмне үчүн булар ошентип төлөшү? Анткени ошол жерден салыкчы крыша болчу. Участковый, дагы кайсы укук коргондордун баары крыша болчу. Челябинск бажысы Россиянын аймагына Кыргызстандан ташып бараткан 17 тонна насыбайды өткөрбөй койду. Бул тууралуу Россия Федерациясынын федералдык бажы кызматынан билдиришти. Жүк ташып бараткан фураны Бугристоя автоунаа көзөмөл өткөрүү пунктунан токтоткон. Анын чиркегичин текшергенде 500 мүшөк жашыл түстөгү зат аныкталган. Документине ылайык машина Кыргызстандан чыгып, Казакстан аркылуу Челябинскиге кирмек. Документте гүл жана тамеки сырьёолорун жүктөгөнү жазылган. Алуучунун айтымында ал бакчасындагы өсүмдүктөр үчүн жер семирткичтер буйртма берген. Экспертиза жүргүзүлгөндө мүшөктөрдө насыбай салынганы, анын баасы көмүскө базарда 25,5 миллион сом турары аныкталган. Аталган жүктү бажычылар артка кайтарышкан. Соттордун таразы ташы канчалык деңгээлде так болууда? Президент Садыр Жапаров сот системасы терс көрүнүштөрдөн арылбай жатканын сынгалды. Ал сот тутумундагы кызмат орундарына сабатсыз жана таза эмес адамдардын дайындалышына бөгөт коюу талабын койду. Анткени сот тармагына байланыштуу коомчулуктан нааразычылыктар азая элек. Дал ушул жерде соттун чечиминен канчалаган адамдын эркиндиги жана тагдыры чечилет. Соттордун тараза ташы канчалык деңгээлде так болууда? Анткени мыйзамга каршы келген аракеттер коррупцияга баткан адилетсиз сотторго нааразычылыктар токтобой келет. Менин колумдагы бул нерсе дал ушул чечимдердин себепчиси. Эми эл арасында башка жактагыларга көңгөн адат калабы, уйга жүгөн жет салабы дегендей коррупция кылса кылып аткандыр да. Мисалы жана жерди талашып 17-жылы сот чыгарып кетпей, туура эмес чыгарган. Совсем туура эмес. Ошо сотту жок кылыш керек. Жок кылмактын пример келтириш керек. Дагы ушундай кылсаңар мындай кылабыз депчи. Жалган документти чыгарып атпай. Бул боюнча оюм баары бир зависимый болуш керек булар. Мен ошонтип ойлоймун. Жогору жактан буларга зависимый болот ошондой. Ал Кудай алдында, эл алдында соттор өз жооп берет баарына. Бул жашы убактылууча, убактысы келгенде баары жооп берет. Мен сөз ишенем, адилеттүүлүк болот дейм. Көпчүлүк элдин баягы арыздануусуна, даттануусуна караганда акыйкат четин чыгарбайт деген ойлойм. Бул арада өлкө башчы сот системасы терс көрүнүштөрдөн арылбай жатканын сынгалды. Айрым судьялар көнгөн адаттарын койбой, өз кызыкчылыктарын көздөп, пара талап кылууну көнүмүш адатка айлантып алгандыгын белгиледи. Буга чейин сот тармагында реформа жүрүп, бир катар судьялар ротацияланган. Дегенмен бул ыкма натыйжалуу жемишин бере алган жок. Мындан улам өлкө башчы сот реформасын толук кандуу ишке ашыруу үчүн сот тутумунун кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу маанилүү экенин кошумчалады. Айрым судьялар тарабынан кымбат баалуу кыймылсыз мүлк объектилери боюнча белгилүү бир тараптардын пайдасына багытталган чечимдер чыгарылганы тууралуу фактылар аныкталып жатат. Мындай мыйзамга каршы келген чечимдерди токтотпосок, алардын кесепети элдин тагдырына, жалпы өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, келечек муундун коопсуздугуна терс таасирин тийгизери турган иш. Биз мындай көрүнүштөргө чекит коюшубуз керек. Дагы бир баса белгилеп кетүүчү жагдай, сот тутумунда кадр саясаты толугу менен жакшы жолго коюла элек. Сот тутумундагы кызмат орундарына сабатсыз жана таза эмес адамдардын дайындалышына бөгөт коюу максатында сот адилеттик иштери боюнча кеңеш өзүнө жүктөлгөн милдеттерин так аткарып, жеке кызыкчылыктарды көздөдөн алыс болуу менен коррупциялык көрүнүштөрдөн оолак болуусу шарт. Эгерде андай көрүнүштөр аныкталса сөзсүз чаралар көрүлөт.
мыйзам бузган, коррупцияга колун малган органдарга жаза жетишерлик деңгээлде болбой жатканын эксперттер белгилешүүдө. Мындан улам сот тармагында тамыры калыңдаган системаны жок кылуу үчүн алгач кадрдык тандоо жүрүшү керек дешет. Кыргызстанда 97% дело, соттогу дело, жогорку сотко сөзсүз жетет. Бул эмнени билдирет? Кыргызстанда сот системасына элдин ишенбестигин билдирет. Америкада соттун производствосуна түшкөн делолордун 70-80% ушу биринчи станциядагы сотто калат. Даттанбайт экинчи станцияга. А бизде болсо 5% эл даттанбайт. Анткени анын акчасы жоктугу, акыйкаттын түбүнө жете албастыгынан түңүлөт дагы 5% эл даттана албайт. Бул дагы Кыргызстандагы сот системасынын кыйрап калганынын белгиси да. Буга чейин Кыргызстанда жергиликтүү соттордун 312 судьясы өлкөнүн аймактарына ротацияланган. Бул масштабтуу орун которуу сот системасынын көз карандысыздыгын камсыздап, кызыкчылыктар кагылышы менен коррупцияны азайтары белгиленген эле. Эске салсак, 2022 жылы даттануулардын негизинде 17 судья тартип жоопкерчилигине тартылып, мыйзамды бузганы үчүн 2 судья кызматынан бошотулган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Быйыл май-июнь айларында президент Садыр Жапаров Индияга иш сапары менен барат. Бул тууралуу бүгүн 6 мартта парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында президенттин жана өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлчүлүгүнүн эксперти Улукбек Бактыгулов билдирди. Жумушчу сапар май-июнь айларында болмокчу. $200 миллион инвестиция тартуу пландалып жатат, деди ал. Буга чейин 2023 жылдын 1,5 жылдыгына президент Пакистанга барат деп жарыяланган. Бир катар райондук шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери башка аймактарга ротацияланды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. ИИМдин буйруктарына ылайык полковник Кенжебай Абдуллаев Араван райондук ички иштер башкармалыгынан Кызылкыя шаардык ички иштер башкармалыгына, полковник Нурланбек Бурканов Кызылкыя шаардык ички иштер башкармалыгынан Араван райондук ички иштер башкармалыгына, полковник Уланбек Коноев Жумгал райондук ички иштер башкармалыгынан Нокен райондук ички иштер башкармалыгына, полковник Алтынбек Мусаев Нокен райондук ички иштер башкармалыгынан Жумгал райондук ички иштер башкармалыгына, полковник Медербек Муратов Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгынан Талас райондук ички иштер башкармалыгына, полковник Асрор Тентиев Талас шаардык ички иштер башкармалыгынан Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгына кызмат которушту. Жаңы дайындалган жетекчилерге коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулук менен күрөшүү жана алдын алуу, кылмыштардын бетин ыкчам ачуу, кол салууларды болтурбоо сыяктуу бир катар тапшырмалар берилди. Президент 2 акимди иштен алып, ондогон район башчылары менен мэрлерге сөгүш жарыялады. Буга аткаминерлер милдеттерин так аткарбай, аймактагы көйгөйлөрдүн чечилбегени жана отчетторунун төмөн көрсөткүчтөрү себеп болгон. Анын катарында Ош облусундагы 2 район жетекчисине акыркы эскертүү берилген. Учурда акимдердин ыйгарым укуктары кеңейтилип, аймактын жоопкерчилиги толугу менен жүктөлүүдө. Мындай шартта чабал жетекчилердин арылуу зарыл дешет талдоочулар. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Жумгал районунун акими Жамшит Матамбаев менен Аламүдүн районунун акими Бактыбек Анаркуловду кызматтан алды. Ошондой эле Аламүдүн, Түп, Талас жана Тогуз Торо райондорунун орун басарларындагы кызматынан бошотту. Ал эми Кемин районунун акимине, Таш көмүр жана Токмок шаарынын мэрлерине сөгүш берди. Мындай чечим аймактын көрсөткүчтөрү төмөндөп, атка минерлер милдеттерин так аткарбаган үчүн кабыл алынган. Мына акимдер менен чогуу, айыл өкмөттөр менен чогуу иштешиңиздер да. Эмне үчүн ушуну акимдер айтпайсыңар ошол? Президент чабал аракет үчүн 4 район башчысына акыркы эскертүү берген. Анын катарында Араван районунун акими Сейтек Кулубаев жана Кара Суу районунун акими Турусбек Ногоев бар. Район башчылары жыл башындагы отчеттук көрсөткүчтөрүндө төмөн балалып, аймактагы жер мунапсындагы ишти алдыга жылдыралган эмес. Облус башчысы 2 акимдин иши тыкыр көзөмөлдөнүп жатканын, аймактардагы иштерде кемчиликтер бар экенин билдирди. Бул өкмөттө өткөндө ошол акимдердин кылган иштери боюнча, ошолордун пландары боюнча ошол аттестация деп коебуз, ошондой болгон. Мен ойлойм, ошонун жыйынтыгында ушундай эскертүүлөрдү берди. Эми биз алдыбызга койгон тапшырмаларды мындан кийин так аткарабыз. Жарлыктарды ошол министрлер кабинетинин токтомдоруну
биз толугу менен алып карабыз деп иш алып баратабыз, пландарды түзүп атабыз. Кудай буйруса, эми иштеген адамдын кемчиликтери болот. Эгерде ошол эскертип алса, мен ойлоймун, кайра чыйыр алып, жакшы иштейт деген үмүттөрүбүз бар. Эми ал Кудай буйруса чогуу иштешебиз алам. Жергиликтүү бийликтерде өз кызматына билими жетпеген чабал жетекчилер четтен чыгарын талдоочу Абдыжапар Акулов айтат. Мындай кадр тутумундагы калыптанган терс көрүнүштүн натыйжасында кесипкөй адистер жок болуп, жергиликтүү маселелер чечилбей, коомчулуктун нараазычылыгын көп жаратып жатканын билдирди. Бир райондун жоопкерчилигиндеги акимдерге белгиленген мөөнөт берилсе дейт. Кадрдык эле өзгөрүү болуп атат. Ошол баягы жаңы дайындалып, жаңы мыйзам талаптарына ылайык жетекчи келгенден ал район мунул жагынан бир жакшы өнүгүп кетти деп айта албайбыз. Азырынча эрте. Бүгүнкү шартта ошол дайындалып барган аймактын бир өзгөчөлүктөрүн баягы ичинен билмейин, демек бир мындай жетекчилик кызматты алып барып, же болбосо бир жыйынтык көрсөтүү кыйын экендигин билишибиз керек. Рас ошол болгондо анда жана бир аныкталуу убакыт бериш керек, иштеп бир өзүн көрсөткөнгө. А болбосо бизде эмне? Баягы илгертен эле келеткандай, вазир жакшы, хан жакшы деп. Мейли аким алмашкан менен анын орун басарлары эмне кылып иштейт? Азыр келген акимди оң жолго буруп атабы же тескери эле баягы ыкшоолук, илгеркидей эле баягы сен мага тийбе, мен сага тийбе деген жанагы эмеде отурушабы, абалда да. Буга чейин акимдердин ыйгарым укуктары кеңейтилип, жоопкерчилиги күчөтүлө турган мыйзам күчүнө кирген. Март айынан тартып акимдер 15 чукул райондук мекемелердин жетекчилерин кызматтан алып, отчетун угууга дагы мүмкүндүк алган. Өткөн жылы бийлик аким жана орун басарларынын кесипкөйлүгүн текшерип, иргөө үчүн аттестациядан өткөргөн. Ошондой эле өлкө аймагындагы бардык акимдер ротацияланып, кадрлар резерви түзүлгөн болчу. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Тойканалар эми салыктан кача алышпайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айтып чыкты. Өкмөт башчынын айтымында мурдагы салык системасында кафе-ресторандардын салыктан буйтап качуусуна оңой жол түзүлүп калган. Министрлер кабинети аны жоюп, бир катар көмүскө салыктар ачыкка чыккан. Республикалык маанидеги Ош, Бишкек шаарларындагы тойканалар мурда жана азыр канча салык төлөп жатат? Кененирээк кийинки материалда. Коомдук тамактануучу жайлардан, кафе-ресторандардан тамактанган ар бир жаран төлөм үчүн кассалык чек талап кылышы керек. Аны талап кылууга мыйзам боюнча бардык жарандын укугу бар. Кассалык чек аркылуу алар төлөп жаткан салык ачык айкын болуп турат. Салык кызматкерлери кассалык чекти көрсөтпөгөн учурда салыктан буйтап качты деген шек жаратаарын айтышууда. Ушул КМ аппаратты иштеткенден кийин налог кандай көп төлөп калган башында кандай болсо ошондой эле, башында кандай түшүндүрүү боюнча эле кылып атабыз. Негизи колдонобуз, ар бирине берилет. Негизинен постоянно колдонобуз. Бизге лимит берилген да, ар айгачы. Ошол лимитке жетиргенге чейин колдонобуз. Набынысып отурган көзчүлөргө, ичип бараткан көзчүлөргө. Ал эми тойканаларга келсек, Ош шаарындагы эң чоң ресторандардын бири буга чейин 500 000 сом салык төлөп келген. Кассалык көзөмөл киргизилгенден кийин жылына 800 000 сом салык төлөй баштады. Ошондой эле буга чейин ресторандар ай сайын салык төлөсө, эми той болгон күндөрү гана адам санына карай төлөп жатышат. Ош шаардык салык башкармалыгында учурда иштеп жаткан 27 тойкана катталган. Ал эми бир ресторан 2021-дин 12 айында 185 000 почти 184 жана 9 экен, 185 000 салык төлөп аткан болсо, 2022 жылдын 12 айында 693 000 төлөгөн. Булардын айырмасы өтө чоң чыгып атат. Ошон үчүн мындай мүмкүнчүлүк, мындай резерв мүмкүнчүлүгү болгон үчүн ошол тойканалардын баарын атайын күчөтүлгөн көзөмөлгө алып, мындан ары ал жерлердеги ошол өтүүчү банкеттердин, тойлордун, бардык майрамдык мааракелердин өткөрүү мыйзамдуулугу салыктын өз убагында төлөнүүсү атайын көзөмөлдөө болот.
Ушундай көрүнүш Бишкек шаарындагы тойканаларда дагы байкалат. Мисалы, Паладза аталышындагы тойкана жылына 208 000 сом талык төлөп келсе, көзөмөл күчөтүлгөндөн кийин 2 500 000 сомдой төлөй баштаган. Вавилон тойканасы бир жылда 445 000 сом салык төлөп келсе, көзөмөлдөн кийин 2 400 000 сом төлөй баштады. Белгилей кетсек, бул сыяктуу ресторандарда маареке өткөрүүнүн бир күндүк баасы орточо 200-300 000 сомду түзөт. Ар бир тойканада бир кишиге 1000 сомдон кем эмес да. Эми кичирээк шаардан алысыраак болуп калса, бир 500 сомдон тегерегинде. Ар бир кишиге. Анан өкмөткө болсо төлөгөнү ошо 10 000 сом, 15 000 сом айына. Эмне үчүн булар ошентип төлөшү? Анткени ошол жерден салыкчы крыша болчу. Участковый, дагы кайсы укук коргондордун баары крыша болчу. Салык инспекциянын начальниги ошол жерде крыша болчу. Акими крыша болчу. Баары болуп алып, үстүнөн акчалардын баарын ушу 2,5 миллион сомду чөнтөктөрүнө салып коюшчу. Биз азыр ошо чөнтөккө салдырбай, эч кимге жедирбей, политическая коррупция деп коет. Ошону демонтаж кылып атпайбызбы? Өкмөт башчынын айтымында мурда тойканаларда салыкчы, укук коргоо органдары, салык инспекциясынын башчысы акими калкалап турчу. Өз сөзүндө крыша түшүнүгү жоюлганын кошумчалады. Ошондой эле ал салыкты киреше көргөн тарап сөзсүз төлөшү керектигин белгиледи. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Айгүл Жапарова Федерация кеңешинин тураймы Валентина Матвиенко менен форумдун катышуучуларын Баткендеги паркка бак тигүүгө чакырды. Белгилей кетсек, ушул тапта Москвада Кыргызстан менен Россиянын келечеги үчүн диалогу аттуу кыргыз-россиялык аялдар форуму өтүп жатат. Ага биринчи айым Айгүл Жапарова катышууда. Урматтуу Валентина Матвиенко, урматтуу айымдар, сиздерди жашоо багы долбоорун ишке ашырууда Кыргызстандын Баткен облусундагы Достук паркына баг отургузууга чакырам. Бул иш-чара президент Садыр Жапаров жарыялаган Жашыл Мурас компаниясынын алкагында ишке ашмакчы. Баткен облусундагы ар бириңиздер баг тиге ала турган жашоо багы аялдардын колу менен керемет жайлардын пайда болооруна өрнөк боло алат, деди Жапарова. Ал ошондой эле форумдун катышуучуларын келе жаткан аялдардын эл аралык майрам менен куттуктап, ден соолук, бакубатчылык каалады. Форумда Москвада билим берүү, маданият жана саламаттыкты сактоо тармагында бир катар эки тараптуу меморандумдарга кол коюлду. Булар кыз келиндерге ар тараптан мүмкүнчүлүк берүүнү, анын ичинде гранттык түрдө олуттуу каражаттар каралган. Аялдар коомдун өнүгүүсүндөгү эң чоң күч. Бүгүн Ош облусундагы аялдар кеңеши түзүлүп, төрайымы шайланды. Облус башчысынын буйругу менен аймактагы лидер айымдардын кеңеши уюштурулуп, алгачкы жыйын өттү. Жыйынга коомдук саясий иштерге активдүү катышкан жалпы аялдар, акимдер жана мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Облус башчысы аялдар кеңешинин ишмердүүлүгү менен тааныштырып, легендарлуу парламенттин депутаты болгон Айкөкүл Мырзакаримованы төрайым кылып дайындады. Облустук аялдар кеңеши мындан ары коомдук башталгычта иш жүргүзүп, аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулукту алдын алуу үчүн иш-чараларды өткөрөт. Ошондой эле райондогу аялдардын башын бириктирип, мамлекеттик кызматтарга тартылуусун көмөк көрсөтөт. Облустук аялдар кеңешинин алгачкы жыйыны 8 мартка карата уюштурулуп, концерттик программа менен коштолду. Аялдар коомдо зор күч деп, бул илгертен бери айтылып келген сөз, иштеп келгенбиз. Дагы иштеп бергиле деген мааниде болуп атат да мунун баары. Биз эми азыр бир сыйра бир жуманын ичинде областыбыздын бардык райондорун кыдырып чыктык. Аялдар менен акылдаштык, кандай кылганда коомдогу аялдардын ролун дагы жогорулатабыз. Канткенде энелик милдетибизди туура аткара алабыз, канткенде балдарды туура тарбиялайбыз, канткенде аялдар менен эркектердин ортосундагы болгон жанагы үйдөгү чатактарды кантип жоёбуз, кантип аялдарды кызматка жайгаштырабыз деген маселелер көп болуп атат жерлерде. Ошто жүрөк кемтиги илдети менен жабыркаган бейтаптарга акысыз операция жасалууда. Шаарда жайгашкан кыргыз-орус клиникасы учурда 6 наристеге операция жасап, алардын абалы туруктуу. Бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн акысыз жасалып жатат. Операцияны Новосибирск шаарынан келген Олег Викторович жана хирург Талант Эралиев ийгиликтүү ишке ашырышууда.
Дарыгерлердин айтымында бул процесстен коркунучка негиз жок. Анткени аз убакытты ишке ашырууга болот. Мындай мүмкүнчүлүктү кыргыз-орус клиникасы башка чет элдик кесиптештери тыгыз кызматташып ишке ашырып келет. Бүгүнкү күндө Кореянын фонду тарабынан 3500 миңден ашык балага жаңы мүмкүнчүлүк тартууланган. Мындан тышкары акысыз консультациялар берилет. Эгерде сиздин жакыныңыз атылган жүрөк кемтиги дарты менен жабыркап жатса, акысыз операция жасатууга жетишип калыңыз. Дагы 50 балага өмүр тартуулоо мүмкүнчүлүгү ушул жылдын май айына чейин ишке ашыруу пландалган. Учурда операция болгон балдар Ош Араван Нукат жана Кара Суу Алай райондарынан келишкен. Май айына пландалган акысыз операцияга өлкө боюнча бейтаптар кайрылса болот. Бүгін Кыргыз-Орусия клиникасында буга чейин айтылып келгендей жаш балдарга жүрөк кемтиги менен келген жаш балдарга операциялар өткөрүлүп жатат. Ал операциялар бизде Россия Федерациясынын Новосибирск шаарынан келген биздин агайыбыз Крысинин Олег Викторовичтин колдоосунда болуп жатат. Бул операциялар Милал деген кореялык фонддун тарабынан каржыланып жардам берилип жатат. Азыркы учурда 2 жаш балага операциялар ийгиликтүү аяктап, азыркы учурда палаталарда турат. Ал бардык операциялар кан тамыр аркылуу болуп, эч кандай көкүрөктү чоң кеспей ачып туруп операциялар жасалат. 2-3 сааттан кийин жаш бала ойгонот, эртеси күнү кадимкидей ойноп 2-3 күндөн кийин больницадан чыгарсак болот. Ушул жана башка маалыматтар бүгүнкү чыгарылышыбыздын негизин түздү. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ал эми алдыда дүйнө жаңылыктары орун алат.